Сапат эл аралык билим берүү мекемеси Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин колдоосу менен жалпы орто билим берүү мектептериндеги 6-класста окуучулардын арасында математика сабагы боюнча олимпиадасын уюштурган. Өткөн жуманын 4 май күнү окуучулар анын акыркы баскычынан өтүп, жеңүүчүлөр аныкталды. Олимпиада 5-6 класстын математика сабагы боюнча окуу программаларынын негизинде өткөрүлдү. Бул 6-класстар арасында жүргүзүлүп жаткан АКМО олимпиадасы математика боюнча. Математиканын биринчи этабы февраль айынын аягында башталган. Бул биринчи райондуктур, анан областтык болуп отуруп, бүгүнкү күндө финалдык Бишкектеги республикалык деңгээлде турун өткөрүп атабыз. Ал эми суроолорду быйылкы жылы биз Кыргыз Илимдер Академиясынын жардамы менен жана өзүбүздүн ушул математика кафедрасыны жетектеген агайлардын жардамы менен түзүлдү суроолор. Өткөн жылдардагы олимпиадаларда чыккан суроолор, ошол эле окуучулар өздөрү өтүп аткан китептерден, ошол 5-6 класстын программасынын негизинде тандалып алынган суроолор болду. АКМО олимпиадасынын негизги максаты өлкөдөгү окуучулардын математика сабагына болгон кызыгуусун арттыруу, ошондой эле түрдүү интеллектуалдык таймаштардын ар кандай түрлөрүн өркүндөтүү, өзгөчө шыктуу окуучуларды таап чыгуу жана аларга андан ары да колдоо көрсөтүүгө шарт түзүүгө багытталган. Сыйлык тапшыруу аземинде Кыргызстандын ар тарабынан келип, алдыңкы орундар үчүн күч сынашкан окуучулар олимпиададан алган таасирлери менен бөлүшүштү. Эта олимпиада одна из самых главнейших олимпиад в нашей стране. Сюда попасть было очень трудно. Нужно было проходить первый, второй тур. И каждый тур более сложнее прежнего. Слава Богу, что я до сюда добрался и поучаствовал. Я, конечно, рад очень, да. Мага олимпиадага катышканыма бактылуу болдуңбу? Бул деген эң сонун нерсе да. Мен бүгүн бактылуу болдум. Азамат. Сынактын жыйынтыгы менен биринчи орунга Бишкек шаарындагы номер 61 физика-математикалык мектеп лицейинин окуучусу Бараталиев Бектур татып, биринчи даражадагы диплом жана ноутбук менен сыйланды. Биринчи даражадагы диплом менен 6-класстын окуучуларынын математика боюнча республикалык олимпиадасында биринчи орунду ээлегендиги үчүн Баратали Бектур сыйлансын. Шаптыралы бүгүнкү таймаштын негизги каарманы. Ну сейчас мне шок просто. Да. Ага кошумча экинчи орунду алган окуучу экинчи даражадагы диплом жана ноутбукка ээ болсо, үчүнчү орунду ээлеген окуучуга ушундай эле диплом жана планшет ыйгарылды. Окуучулар менен бирге алардын мугалимдерине дагы акчалай сыйлыктар берилет. Саламатчылык, мен эжекем олимпиада ошо тесттеринен көрдүм да, ошо карап даярдантырды, китептен алып. Анын түшүнбөгөн суроолоруму айттым эжекеме. Эжекем менен бирге чыгардым. Ошентип АКМОго катышып, райондук баскычтан өттүм. 19-орун болуп, 15 балл менен. Кийин экинчи турда, областтык турда болсо, экинчи местаны алдым. Азыр 3-чү республикалык турга келдик. Бул классикалык суроо да, тест эмес. Кантип иштегенди түшүндүрүп жазат, ошонусу менен айырмаланат. Анан кыйыныраак болот да, татаал. Жыл сайын АКМО олимпиадасына катышкандардын саны артып келет. Быйылкы жылкы сынакка Кыргызстандын аймагындагы 2200 мектептин мыкты делген окуучулары катышкан. Жеңүүчүлөрдөн сырткары олимпиаданын 3-чү баскычынын бардык катышуучуларына грамота жана белектер тапшырылды.